Бул хадистин негизи айтылып жаткан максаты этин көбүрөөк жебегиле. Мындайча айтканда жакшы болсо 90% уйдун этине өтө албайлык. Балким бир 80% койдун этин жейлик, 10% уйдун этин, калган 10% жылкынын, топостун же башка эттер жесек болот. Бирок уйдун этине кирип алган адам эң биринчи ооруй турган оорусу бул васваса. Ибн Кайым айтат. Эмне? Жанакындай азгырык оорус менен шыбырай берет. Экинчи, уйдун эти дейт. Жанакы рак клеткаларын алып келет дейт. Жана тромбторду жанакындай тоголоктошуп калган нерселерин баарын алып келет. Жана онкологиялык оорулардын башаты уйдун эти дейт Ибн Кайым китебинде. Ошон үчүн сиздер билбейсиздер, да бир врач айтып жатат, Россияда белгилүү бир врач. Уйдун эти бул медицинский бизнес дейт. Неге? Говядина, уйдун эти жеңил келет. Ошон үчүн уйдун этин жейсиң дагы, бүттү, оорулардын баарын туудурасың. Дарылар сатылат. Больницаларда орун калбайт. Уйдун эт жеп жүргөн адам дайыма көп ар кандай ооруга душар болот. Оорукчан болот. Эмнеге? Дег маселе. Анткени уйда ислам шариаты менен медицинасында айтылат, уйда кыймыл жок. Айтпадымбы? Эң көп кыймылы бар жандыкта бул эти таза. Кыргыздарда бизде макал бар. Аккан сууда арам жок дейт. Бирок бул макалдын түпкү маанисин түшүнбөйбүз да. Бул макалдын дагы бир мааниси сенин денеңде суу эмес, эмне? Сенин денеңде кан. Каның агып турса, иштеп турса, оору, арам нерсе жолобойт деген сөз. Баспай жүргөн адам, чуркабай жүргөн адам бүт оорулардын баарын өзүнө чогултат. Ошолордун бири уй. Уйду көрдүңөр, чуркап жүргөн. Уй баспайт. Кыймылдашы да өтө кыйын. Ошон үчүн уйда этинде көп оорун баары жабышкан. Жанакындай личинкалар, ар кандай бактериялар уйдун этинде. Ошон үчүн мен айтып жаткан нерседе азыр мал доктор көрүп жаткан болсо, ал дагы тастыктайт. Уйдун этин чала бышырып жебеш керек чыккан. Чыйкан арган оорун бар чыгып кетет. Койдун этин